Ош шаарында түнкү көпөлөк аттуу атайын рейд уюштурулуп, 13 кыз кармалган. Мында негизги уюштуруучу катары 2003 жылы туулган кыздын кармалышы коомчулукта талкууга түштү. 19 жаштагы кызга карата кандай жаза колдонуларын сот чечет. Мыйзам боюнча сойкулук жайды уюштургандар ири суммадагы айып пул төлөшөт же 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Аян аттуу жаран өзүнүн айланасына кыз келиндерди чогултуп алып сойкулук менен алектенүү үчүн көмүскө жайларды уюштурган деп билдирген. Аталган маалымат боюнча биз айтылган дарекке барган учурда чындыгында ошол жерде сойкул кыздар аныкталып, азыркы учурда тергөө иши жүрүп жатууда. Анткен менен рейдте кармалган башка кыздар бармак изи менен каттоого алынып, кайра кое берилди. Анткени Кыргызстанда сойкулукка тыюу салынган менен аны уюштурган адамга гана жаза каралган. Мында рейд уюштуруп кармаган милиция кызматы түшүндүрүү иштери менен гана чектелет. Ошондо уюштуруучуга гана жаза бар, ал эми жөн ошол ишке баргандарга жаза жок э? Жок, ал жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп гана кол издерин алып гана чектелебиз. Каттоого алып каласыздар. Сөзсүз түрдө каттоого алып ошол жерден манжа издерин алабыз. Ал эми активисттер конкреттүү мыйзамдын жоктугуна байланыштуу маселе курчуп жаткандыгын белгилешет. Биринчи кезекте түнкү көпөлөктөр ооруларды таркатуу кооптулугу күч. Мындан улам аларга медициналык кароодон тез өтүп туруу милдеттендирген мыйзамдар керектигин белгилешет. Бул сыяктуу чаралар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө практикаланган. Баягы адам укугун, анын ичинде аялдын укугун тебелеген жумуш катары болуп калат да. Ошондон улам бул не только мусулман өлкөлөрү, бир катар башка өлкөлөрдө деле кабыл алынбай жүрөт. Ошондой коомчулуктун сынынан улам. Ошондуктан ушул биздин ушундай бир катар мусулман өлкөлөрдө дагы мындай немелер жок да, мыйзам долбоорлору. Мен улам коомчулуктун басымын улам эле милициялар мындай статистикага катары эле мындай жакшы иштеп атабыз дегендей мындай маалымат толтуруш үчүн эле анча-мынча да ушундай түнкү көпөлөктөрдү кармадык, күндүзгү көпөлөктөрдү кармадык деген рейдтерди жүргүзүп коет. Тилекке каршы бул 100% болуп атат да. Негизи бардыгын кармаганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир дагы ушундай сойкулук жок болуш керек эле да. Ошол тыйы салбагандан дагы же тыйы салбагандан дагы нормалар жок болушунда же мен оюмча ушул же тыйы салып коюш керек биротоло, же эме кылып коюш керек да. Биротоло мыйзамдаштырып коюш керек. Бир катар жетекчи өлкөлөр кылып көрдү, анын ичинде Германия, мен билгенде Швеция дагы бул жол менен кылып көрүшөт. Ошол местный органдарга катталып кыздар, уюмдар, то есть ушундай бизнес менен алектенгендер. Кыздар айынабы же күнүнө баягындай медициналык кароодон өтүп, ошондой кылып турушат да. Ошондой эле жакында эле Ош шаарында 2003-2002 жылы туулган кыздар, балдар тоноочулукка шектелип кармалган. Жаштардын эрте кылмыш дүйнөсүнө аралашуусуна акыркы кризистик кырдаал жана кымбатчылык себеп болушу мүмкүндүгү айтылууда. Эгер ата-эненин көзөмөлүндө болгондо ушундай жашоо деген бул менин оюмча түздөн-түз эле миграцияга арта калат. Бул биринчиси, экинчиси ошол социалдык көйгөйлөр. Ошол акчанын жетишпестиги, ата-эненин баланы камсыздаганчалык тиешелүү мындай акчаларды бере албастыгы, кирешенин аздыгы ушундай нерсеге барып атат деп ойлойм. Буга чейин Ошто жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган Түнкү өспүрүм аттуу рейд уюштурулду. Мында түнкү саат 22:00дөн кийин интернет клубтарда, оюн-зоок жайларында, жер төлөөлөр менен үйлөрдүн чатырларында чоң адамдардын коштоосусуз жүргөн өспүрүмдөр аныкталып, ички иштер бөлүмдөрүнө алынып келинген. Алардын ата-энелерин жана жакын туугандары чакыртылып, профилактикалык маектешүүлөр жүргүзүлдү. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.